кийинки сөз суроо берчүн Төлөбаев Балбак Зарлыковичте. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Урматтуу министр мырза, мына биз тышка чык жана түштөнүүдө тышка чыксак тышта элдер туруптур, гемодиализ боюнча айтып атышат. Биринчиси айтат, мамлекет бизге 6.000 тегерегинде берип атат, бир частный клиникалар 4.000, ошол экөөнү теңдеп эле койбойбу? Сиз ушул оюңузду айтпабызбы ушул боюнча? Балбак Зарлыкович, бул абдан туура сөз. Эмне үчүн дегенде 4700'дөн биз фонд төлөп берип атат. Ошол эле учурда башка фирмага биз 6800'дөн төлөп берип атабыз. Азыркы кезде ушуну биз жогорку кеңешке алып чыгып атабыз. Бюджеттен кичине акча каралса 6800'гө көтөрүп беребиз. Качан алып келесиздер? Эмки дем алышта деп атабыз, алып келип берели. Ушуну алып келсеңиздер, көбүнү соогуна калат элеңиздер. Андан кийин айта турганым, мына медицина жаатында жакшы реформаларды кылып атасыз. Ар кандай сөздөр жүрүп атат, терикпеңиз. Ар кандай коркутуулар болот, ага да терикпеңиз. Мына бир эки чоң реформаларда ар дайым кыйынчылыктар болот. Ушундай коркутуулар болот. Терикпей алдыга түшө бериңиз. Эртерээк мына бир эки областтык, райондук деңгээлге түшсөңөр, аякта да чоң көйгөйлөр бар. Мына дары-дармекте көйгөйлөр бар. Мына бир эки райондук больницаларда врачтарга общежитие куруш керек. Аларга врачтар жетпеген жерлер бар. Ошонун баарына тез аранында ушул медицина жаатында реформаларыңызды улантсаңыз, ушул көптөн бери бирөө келип ушул тийбеген кишилерге тийип, козгобогон маселелерди козгойт деп күтүп атышкан элдер ошол сиз деп эсептеймин. Мен бул чын жүрөгүмөн айтып аткан, элдин айтканын айтып атам мен да. Ошондуктан бул жааттагы реформаны сизден тез аранын ичинде дагы райондук деңгээлге жеткенинен күтөбүз. Ошол баардык болуп аткан коомдогу көйгөйлөрдү алып чыгып атканыңар үчүн убагына келгенде сизди элдер өзүлөрү түшүнөт деген ойдомун. Урматтуу кабинет министринин төрагасынын орун басары, соцблокту реформага муктаж көчөө кылышыбыз керек эле. Мен муну пандемияда көрдүм. Жардамдашуу өлгөн, эчтеке жок. Один пин, один человек деген системаны мен убагында айтканмын. Бир адам жаран, бир пин менен, өзүнүн паспорту менен кай жерде болбосун жардам алыш керек. Ушуну карап койсоңуз рахмат. Рахмат.